Садырбек ата жана Садагүл апанын жумушу шаардыктар толук ойгон электе башталат. Таңкы уйкуну кофе менен ачып алган соң Абышка байбиче кала ичин тазалаганы жөнөйт. Жер бетине күн тийгенден тартып экөө шаар тазалайт. Садагүл апа 30дай кызматкердин башчысы. Чакан топ менен каладагы эл эң көп жүргөн борбордук бөлүктү карайт. Бул таштанды эң көп топтолгон тилке деген түшүндүрөт. Ал алдык эмелерин бар подбор кылып. Башкага менять этип ал. 97-жылдан бери иштейм. Мурда комбинат благоустройства болчу Свердловский районунда. Ошондон бери иштеп келатам. 2008-жылдан баштап муниципальный предприятие тазалык деп уюштурулду. Шаардын көзөмөлүндө. Ошондон бери иштеп келатам. Анан өзүм жумушту жакшы көрөм. Тазалык негизи эле жакшы да. Тегерекчет таза болсо, адамдын ички дүйнөсү да таза болуш керек мындай деп ойлойм да ошо. Бирок жумушубуз аябай ооруп, кыйын. Эртең менен бирок шыпырып, тазалап, мусорду алып эметип кеткен аябай рахаттанып, ушул жерде баскын келип, ушундай эметип жүрөбүз. Анан кийин эле 1-2 сааттан кийин кайра карасаң эле кир болуп калат да. Анан ошондо капа болобуз, биздин эмгегибизди эч ким баалабайт экен деп. Ошентип Бишкектин бир бөлүгүн ушул чакан топ көрүккө бөлөйт. Белгиленген бөлүктү тазалаган бригада жарым сааттай гана эс алды. Эми кайра ошол эле тилкени экинчи ирет кыдырып чыгуу керек. Кандайсың арабет? Түңөрүк жасап. Давайте эми жумуш иштейли. Бир күн кечке ушинтип бир тазаланган жайды артынан дагы текшерип туруу зарыл. Анткени бул сейилбакка бир күндө миңдеген адамдар келет. Ал эми анын артынан тазалай турган кызматкерлер чакан гана. Садагүл айым 20 жылдан ашуун өмүрүн шаарды таштандыдан сактоо үчүн коротту. Жумушуна чыдабай эметип кетип калган адамдар деле болот. Бирок действительно жанакы карыган адамдар эле кармалып калат. Багы жумушка көнгөн адамдар калат да. Бул жумуш аябай оору. Особенно кышында аябай оору. Анан кийин жаштар келет эми айла жоктон келишет, жумушу жок адамдар келишет, жумуш иштеп таппай койдум, ушу тазалыкка орношоюн деп келдим эле дегендер адамдар келет, бирок айлыгыбыз аз болсо дагы аябай буйрулуктуу, аябай мындай берекелүү деп айтсам болот да. Эртең менен таң атпай туруп эле ошо саат 4-төн баштап эле ушул жумушка келебиз. Жолдошум өзүнүн эмесине чыгып кетет, участкасына. Мен болсо ошо кол астымда 30 адам бар. Дворниктер, ошолордун участок менен бөлүнгөн тек карта менен. Анан ошо ар бир көчөгө барып, ар бирөө менен жолугушуп, ар бир участогун текшерип, анан бириң шыпырылбай калыптыр, бириң калып калыптыр, бириңди эртең тазалап кой, бириңди бүгүн алып кой деп, ошо жумушум ушундай. Анан ар бири менен жолугушуп, анан ар бирөөнүн проблемалары болот. Бирөөлөр болсо тойго барам дейт, бирөө болсо ашка барам дейт. Анан алардын ордуна башка киши койдуруп, сен кел мунун ордун жыйнап тур, бияқты шыпырып тур деген. Ошо биздин жумушубуз ошол менен эметет. Анан кийин балдарым бир машинем бар, 3 грузчигим бар. Анан ошо дворниктер шыпырып тазалап кетип, кучка ар кайсы жерге кучка кылып коет, ошолорду алып кетебиз тазалап артынан. А мусор кала берсе үстүнө куча болуп көбөйүп жаман көрүнүп калат. Анан биз аракет кылабыз артынан сразу алып кеткенге. Ошол менин жумушум ошол. Садырбек аксакалдын тазалыкта иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Жалгыз кызын турмушка берип, үйдө байбичеси экөө эле калган. Мындан улам алардын убактысы дээрлик толук бойдон шаарды тазалоого карайт. Көчө шыпырган деле Алда таалам жакшы көргөн кишиси экен да. Эми кээ бирде шыпырып атсаң түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Түшүнгөндөрү рахмат айтып кетет. Силер Кудайга жаккан ишти жасап атасыңар, чоң рахмат, өмүрлүү болгула деп батасын берип ошентип кетишет. Кээ бирлер чаңдатпай шыпырбайсыңбы, суу сээп алып шыпырбайсыңбы дейт. Эми ушунчалык чоң участокко ким келип суу сээп берет аны. Эми ошо көпчүлүгү жаштар эми. Ошолор айтат эми. Бирок эми анын айтканына деле терикпейбиз бизчи. Бизде үчүн эми алар менен урушпайбыз, алар менен тартышпайбыз. Болуптур. Эртең суу сээп алалы, тиңдей кылалы деп коюп. Себеребиз жумушубузду, аларга теңелбейбиз. Садырбек ата жана Садагүл апа өздөрүнө бөлүнгөн тилкени тазалап бүткөн соң айлананын тазалыгына рахаттанып, кожурашып көпкө отурмайды адат кылып алышкан. Бири-бирин сүйүү, шаардыктарды, жаратылышты, Кыргызстанды сүйүү деп мына ушуну айтса, ашыктык кылбас. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5-канал, Апта Сереп.